Neyse oldu. Kaç günde? Kaç günde? УКМК башчысы Камчыбек Ташиев 8 балалуу жалгыз бой энеге дагы бир 3 бөлмөлүү батир белек кылды. Аларды төрага бүгүн өзү кабыл алып, жакшы калуу тилектерин жеткирүү менен үйдүн ачкычын тапшырды. Hadi. Yaşlı, yaşlı, yaşlı. Oy bu kişiye kız bul ya. Canım kişiye kız bul. Oy. Al kızım yaşlı. Adın ki. Bunlar? Sizin mi? Ay malades. Hadi. Cik oluyor. Ay cik malades. Ay malades. Malades. Hadi yaşlılarız. Ben de sizin. Ay size çok olup bakmaları. Çok oldu. Onlar tutma. Açışı böyle gidiyor. Hadi. Hadi. УКМК башчысы мындан сырткары 8 балага заманбап үлгүдөгү сыналгы, ноутбук, уюлдук смартфон, велосипед, самокат жана оюнчуктарды белек кылды. Мына көрдүңбү, жылбай калды. Кой көрсөк жылап, мына көрдүңбү? Ой, да? Коркпо, жыгылбайсың, артында болондору бар. Кармап. Кыдыр Шелишкадагы аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат. Бизди ушундай даражага жеткиргенине, ушундай нерсеге жеткиргенине бизге аябай ыраазычылык билдиребиз. Биз ыраазычылыкты кантип билдиргенибизди өзүбүз билбейбиз. Айтты. Эм кете баям. Окусуңбу негизи? Тамга таанысыңбы? Чоңгондо ким болосуң? Так. Бойка. Ким ал бойка? Ким ал бойка? Бойка. Аса белек жактыбы? Негизи велосипед тепкен билесиңби сен? Камчыбек Ташиевдин кабыл алуусунан кийин аларды Чүй облусунун Токмок шаарында көп кабаттуу үйлөрдөн орун алган жаңы ак өргөгө алып барышты. Буга чейин ижарада батирлеп жашап жүргөн эне жана балдар жаңы үйдөн босогосун аттап кубанычтан толкуп турушат. Алар мындай бардык шарты ичинде эмеректери менен үйлүү болобуз деп күтүшкөндөй эмес. Эми мындай чоң белекке ээ болгон бул күн түш сыяктуу айтып бүткүс эмоцияларды тартуулап жатканын батирин Айжан Бакалова айтууда. Аябай мындайды күткөн эмесмиш. Вообще аябай толкунданып атам, аябай. Мен аябай ыраазымын. Камчыбек Кыдыршаевичке аябай чексиз ыраазымын. Вообще мындай күткөн эмесмин, бул ойдо жок. Аябай мындай күтүс белек болду да, чоң белек болду биздин жашообузда балдарымдын. Аябай ыраазымын. Балдарымдын атынан да ыраазымын. Ошо бизге ошо көмөк көрсөтүп, ушу жардам бергендерге, ошонун баарын кылган, жасагандардын баарына, иштерине ийгилик, баарына ыраазымын. Аллах ыраазы болсун. Аябай толкунданып атам. Аябай бир мындай мынчалык деп күткөн эмесмин мен. 36 жаш курагында 8 баланы төрөп, быйыл эле март айында баатирене төш белгисин алган Айжан Бакалова эми мынтип үйлүү болуп, кош кубанычка ээ болгонун айтууда. Ал эми кызынын жана неберелеринин мындай жагымдуу жаңылыгына апасы жана жакындары кошо кубанып, сүйүнүчүн тең бөлүшүүдө. Балдарыбыздын эми тилеги кабыл болду. Ошо биз да ушундай аябай тилек кылып эме кылып атканбыз. Ошо негизи эмебизге жеттик. Аябай Кудайга ыраазыбыз. Кыдыршаевичке чоң рахмат. Ошо болгон баары эме кылган, ушул жерге салым салган эмелердин баарына ыраазычылык билгизебиз. Толкунданып атам аябай. Аябай ыраазымын. Ушундай даражага жеткенибизге. Үй абдан сонун экен, сонун. Небересинин кубанычын көрүп атам, подаркаларын көрүп атам. Чоң рахмат ошо эмесине. Баарына рахмат, ыраазычылык билгизем. Кубанып атабыз. Аябай УКМКга рахмат, ушундай батиренин ушу чын жакшылыгын ушундай кандай айтсам, толкунданып атабыз кичи. Рахмат, ыраазычылыгыбызды айтабыз биздин үй бүлөнүн атынан.
ак өргө аябай сонун экен, ушундай сонун ремонт жасап, мебелдери, эмеректери баары жаңы экен. Анан ушу балдарга ушундай сонун белек кылып, ушу Батыр эмени аябай колдоп, ушинтип атканына биз аябай ыраазыбыз. Нурзада Сыдыкова, Арген Салбаров, регион Чоблусу.